Саламатсыңар балдар. Биз силер менен математика сабагын баштайбыз. Алгач баарыбыз бир жылмайып, маанайыбызды көтөрүп алсак. Биз силер менен сабакты баштаардан мурда сабагыбыздын максаты менен таанышып алалы. 4 орундуу сандарды үйрөнөбүз бүгүн жана алардын разряддарын атайбыз. Фигуранын периметрин эсептейбиз. Жана алган билимдерибизди турмушта колдонууга үйрөнөбүз балдар. Мына ушул койгон максаттарыбыз ишке ашканда гана бүгүнкү сабагыбыздын максатына жеттик деп эсептесек болот. Келгиле анда баарыбыз китебибиздин 10 бетин ачабыз. Дептерибизге бүгүнкү числону жазып, класста иштөө номер 29. Асын карагылачы балдар. 99 эң чоң 2 орундуу сан. А силер буга кошуласыңарбы? Туура. Эң чоң 2 орундуу сан бул 99. Ал эми 100 санычы? 100 саны бул эң кичине 3 орундуу сан. Себеби 99-дан кийин 100 саны келет. Бысы 999 санынан кийинки сан кайсыл? Баарыбыз эле билебиз, Ооба, ал 1000. Анда канча жүздүк бар балдар? Келгиле баарыбыз ушул суроого жооп берели. 999-га 1ди кошсок 1000 болот, балдар? Же болбосо 900 кошуу 100 барабар 1. 9 жүздүккө 1 жүздүктү кошсок 10 жүздүк келип чыгат. Ал эми 10 жүздүгүбүз бул 1000ге барабар балдар. Андан кийинки номерге өтсөк. Номер 30. Өзүңөр көрүп тургандай катарды улантып жазышыбыз керек. Мисалы 1 жүздүк 100, 2 жүздүк 200. Андан ары өзүбүз улантабыз. Ал эми номер 31-де сандарды миңдиктер менен санаса болот дейт балдар. Санаганды улантабыз. 1 миңдик 1000, 2 миңдик 2000, 3 миңдик 3000. Өзүңөр көрүп тургандай бул жерде көп чек турат, Демек, андан ары улантабыз. 9 миңдик 9000. Бысы 1 миңдик канча барабар? 1000ге барабар. 2 миңдик 2000ге. Өзүбүз улантып, аягында 9 миңдик барабар 9000 деп аяктайбыз балдар. Кийинки номер 33 маселеге өтсөк балдар. Биз маселени биринчи окуп түшүнүп, андан кийин кыскача шартын түзөбүз, чыгарылышын чыгарабыз жана аягында жообун жазабыз. Келгиле анда окуп түшүнөлү. Азем каникул маалында кыргыз тилинде 15 китеп, ал эми орус тилиндеги китепти андан 8ге аз окуду. Азем бардыгы канча китеп окуган? Балдар, бул Азем каникул убагында көпчүлүк убактысын китеп окуу менен өткөрүптүр. А силер дагы каникул убагында китептерди окудуңар беле? Окуган болсоңор азаматсыңар. Келгиле анда биз бул маселеге кыскача шарт түзөлү. Демек, Азем каникул маалында кыргыз тили жана орус тилиндеги китептерди окуптур. Кыргыз тилиндеги китептерден канча китеп окуганы белгилүү? 15 китеп. Ал эми орус тилиндеги окуган китептердин саны белгисиз экен. Ал кыргыз тилиндеги китептерге караганда 8ге аз.
Аз деген сөз бул биз кемитүү амал менен колдонобуз. Башкача айтканда 15 кемитүү 8. Суроо: Азем бардыгы канча китеп окуган? Демек, биз бул жерде эң алгач орус тилиндеги китептерден канчаны окугандыгын таап туруп, андан кийин бардыгы канча китеп окуганын табышыбыз керек. Чыгарылышында ойлонгулачы. Канча амалдуу маселе. Андан биз бир кашалуу туюнма түзө алабызбы? Жана аягында жообун жазганды унутпайлы балдар. Ал эми андан кийинки номер 34. Кандай фигураны көрүп турасыңар балдар? Туура, бул тик бурчтук, Тик бурчтук жөнүндө эмнени айтып бересиңер? Кандай фигураны биз тик бурчтук дейбиз балдар? Туура, карама-каршы жактары барабар болгон төрт бурчтук тик бурчтук деп аталат. Биз бул эрежени силер менен 2-класста кайталаганбыз, Эсиңерде болсо керек. Бул тик бурчтуктун канча жагы бар, канча чокусу бар, канча бурчу бар, ушулар жөнүндө айта аласыңарбы? Ал эми бул тик бурчтуктун периметрин тапканды биз билебиз. 2-класста өткөнбүз. Периметри биз П тамгасы менен белгилейбиз, Тик бурчтуктун периметрин эсептеш үчүн мен силерге эрежесин айтып берип коеюн, а силер эсептейсиңер. Тик бурчтуктун периметрин табыш үчүн биз бардык жактарын узундуктарынын суммасын таап коебуз. Анда силерге үй тапшырма номер 35 жана 36. Үй тапшырмада түшүнбөгөн сурооңор болсо мага кайргыла.